Саламатсыздарбы? Биз сиздер менен бул сабакта немец тилиндеги өткөн чакты улайбыз. Немец тилинде өткөн чак боюнча биз сиздер менен экинчи видео сабакта уже сүйлөмдөрдү кайсыл местага коебуз жана өткөн чакта этиштерди кантип өткөн чакка өткөрөбүз, мына ушулар жөнүндө сүйлөп үйрөндүк. Бул сабакта болсо немец тилинде жардамчы этиштердин айырмалары боюнча үйрөнөбүз. Биринчи сабакта мен сиздерге жалаң немец тилиндеги өткөн чакты бир гана haben деген жардамчы этиш аркылуу көрсөтүп бергенмин. Бүгүнкү сабакта болсо биз качан habenди колдонобуз жана ошондой эле качан seynди колдонобуз. Мына ушул экөөнүн айырмасын үйрөнөбүз. Мисалы, кээ бир учурда биз мынтип айтабыз, Ich habe Ich habe schon die Arbeit erledigt. Мен уже жумушумду бүтүрүп койдум. Ich habe деп атабыз бул жерде. Ал эми ошол эле учурда seynди качан колдонобуз? Мисалы, Ich bin Ich bin gestern, ich bin gestern, ich bin gestern wegen meiner Schmerzen in die Schule nicht gegangen. Эмне үчүн бул экөө сүйлөм тең өткөн чакта сүйлөм түзүлүп атат? Эмне үчүн бирөөсүдө haben турат? Ал эми эмне үчүн бирөөсүдө bin турат? Мына ушул экөөнүн айырмасын өтөбүз. Качан сиз ich bin деп өткөн чакта айтасыз, жана качан ich habe деп айтасыз. Негизи эле көп эле учурларда көрсөңүздөр, немец тилинде өткөн чакты haben менен беришет. Себеби биз жаттаган этиштердин 90%-ини жалаң haben менен, ошонун ичиндеги аз эле проценттеги этиштерди sein менен колдонобуз. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Качан seynди колдоносуз? Жана sein дегенде эмне? Кимде ким билбесе, бул haben менен sein немец тилинде өткөн чакта сүйлөп жатканыңызда мааниси такыр жок, бирок жардамчы этиштер катары колдонулат. Жана буларды колдонбостон сиз немец тилинде өткөн чакта сүйлөй турган болсоңуз, анда сиз абсолютно туура эмес сүйлөп жаткан болосуз. Ошон үчүн кечеги сабакта айткандай, немец тилинде өткөн чакта сүйлөп жатканда сөзсүз түрдө экинчи местада жардамчы этиш haben же sein келиши керек. Ошондо караңыз, sein кантип өзгөрөт? Ich seynди бул жакка мен жазып коеюн. Sein не экен деп, ich sein деп жүрбөгүлө. Sein бул bin, bist, ist и дальше мына ушулар sein деп билинебиз. Эми качан seynди колдонобуз? Эгерде сиз өткөн чакта кыймыл кылган болсоңуз, мына ушул кыймылыңыз бир турган местаңыздан сөзсүз түрдө башка бир местага жылуу аркылуу аткарылган болсо, анда сизге sein керек. Түшүндүңүзбү? Бир местада туруп аткарганы болбойт. Сиз ошол бир местадан башка бир местага жылганды көрсөткөн этиштерди өткөн чакта sein деген жардамчы этиш менен колдоносуз. Буларга кайсылар? Караңыз. Gehen деген кирет. Мына жерде gegangen дедим. Себеби gehen деген баруу, кайсылдыр бир жака пешком, жөө баруу. Gehen деген этишти укканда сиз үйдө олтурганда эмес, ошол олтурган жериңизден туруп, башка жака кетип жатканды, башка бир пунктка, башка бир местага барарыңызды түшүнөсүз. Мына ошон үчүн gehen sein менен колдонулат. Ошондо gehen деген сөз өткөн чакта ist gegangen болот. Же болбосо fahren. Бул сөздү да укканыңызда сиз кандайдыр бир транспортко отуруп, турган местаңыздан башка местага жылып жатканыңызды түшүнөсүз.
Мына ошон үчүн фагын дагы өткөн чакта зайындын жардамы менен колдонулат. Ist gefahren болот. Же болбосо fliegen учуу. Учууну өзү эле дагы түшүндүрүп турат. Турган местаңдан башка местага жыласың учуп атканда. Демек, бул дагы зайн менен колдонулат. Ist geflogen. Же болбосо umziehen деген этиштер бар. Бул көчүү башка жака. Түшүнүп атасыз, umziehen көчүү, демек сен эски үйүңдөн жаңы үйүңө көчүп атасың. Кыймыл бир жерде бүтпөй жатат. Сөзсүз турган местаңдан туруп башка жака көчүп атасың. Хотя бир комнатадан экинчи комнатага көчүп атасың. Сен отуруп эле ошол жумушту жасабай жатасың. Туруп бир местадан экинчи местага жылганды билдирген баардык этиштер жардамчы зайн менен колдонулат. Ошондо ist umgezogen болот. Ist umgezogen. Ist umgezogen. Эми буларга окшогон этиштер анчалык деле көп эмес, бирок бар. Алардын баардыгын мен силер словарь жаттап аткан жериңерде камтып коем. Ошол жерде зайн же is деп турса, демек өткөн чакта силер ошонун is менен сүйлөшүңөр керек. Эми бир сыры сүйлөм түзгөндү көрөбүз. Дагы бир жолу эсиңерге салып кетем. Немец тилинде өткөн чакта сүйлөп атканыңарда биринчи ким кыймыл кылып аткандыгын айтабыз. Мисалы, мен, же сен, же ал, же биз. Андан кийин карайбыз, этишке карайбыз. Хабенди колдоносуңбу, же зайынды колдоносуңбу? Андан кийин убакыт болуп калса, убакытты жазабыз. Андан кийин болсо object. Кошумча сөздөрдү баардыгын жазып бүтүп, эң акырына ошол кыймылды билдирген сөздүн өткөн чагыны жазабыз. Буну partizip 2 дейбиз. Кыймылды билдирген сөздүн өткөн чагы. Мисалы, бирден мисал түзөйлү. Бул жака мен этиштерди жазайын. Abfahren деген этиш жазайын. Бунун өткөн чагы abfahren деген жөнөп кетүү. Үйүңдөн, иштеген жериңден жөнөп кетүү. Демек, бул эмне менен колдонулат өткөн чакта? Зайн менен колдонулат. Себеби сен турган жериңден жөнөп кетип атасың башка жакты карап. Өткөн чакта ошондо ist abgefahren болот. Буга биз өткөн чакта мисал түзөбүз. Мисал айтайлы, мен бүгүн эртең менен саат 8-де жөнөп кеткенмин. Сен үйдөн чыгып кеттиң, уже жолдо кетип атасың, местоположенияң өзгөрдү. Демек, ist кетет. Бирок зайн мен дегенде bin болот. Демек айтам, ich bin heute Morgen um 5 Uhr abgefahren. Men бүгүн эртең менен саат 5-те жөнөп кеткенмин. Вот jetzt ich bin auf der Weg nach Berlin. Азыр болсо мен уже Берлинге кетип аткан жолдомун. Ошол эле учурда дагы бир этишти алайлы. Мисалы, umziehen көчүү өткөн чакта бул сөз түрдө зайындын жардамы менен колдонулат. Өткөн чагы umgezogen. Мисалы алайлы. Сен 2 жыл алдың эле Германияга көчүп келгенсиң. Сен башка мамлекеттен туруп, машинага түшүп, самолетко түшүп, көчүп келип атасың. Отуруп кыймыл кылбадың да? Ошондо не дейбиз? Du bist 2 жыл алдың, качан? Vor 2 Jahren. Каяка? Nach Deutschland umgezogen. Сен 2 жыл алдың Германияга көчүп келгенсиң. Вот du bist
Бардык сөз өзүнүн местосунда турат. Адашпайбыз. Эми эгерде умсиенден дагы башка сөздү алып көрөлү. Мисалы гейен өткөн чакта зайн менен колдонулат. Бул дагы и ге ганген бойдон калат. Ошондо айтайлы. Ал кечээ мектепке барган жок. Же болбосо ал кечээ жумушка барган жок. Ist болот. Себеби sein эрде ist. Ist gestern in die Schule nicht gegangen. Ал кечээ мектепке барган жок. Же болбосо көп адамдар жумушту колдонот, жумушка деп койсоңор болот. Ist gestern zur Arbeit nicht gegangen. То есть ал кечээ жумушка барган жок. Мынакей, эң негизгиси истегенди жазып атабыз. Жана gegangen дегенди эң акырына жазып атабыз. Бул сүйлөмдүн эң негизги эрежелеринин бири. Түшүнүктүүбү? Haben менен Sein'дин эмне айырмасы бар экендиги. Эми биз суроо түзгөндө бирге көрүп кетебиз. Демек, немис тилинде силер сүйлөм түзүп атканда мына ушул жерде көрүп турган эрежеңер менен жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүңөр. Бир күндө эмне кылабыз айтып бергенге боло турган. Эң негизгиси кыймылды ким кылып атат, анан жардамчы этишти жазасыңар, башка сөздөр болсо ортосуна бардыгын жазып туруп, эң акырга үйрөнгөнмүн, келгенмин, кеткенмин деген сөз жазат экенбиз. Эгерде суроо бере турган болсоңор, сурооңордун ичинде фрагендер, мисалы, качан, же болбосо канча убакытка, lange, же болбосо ким менен, да, mit wem, же болбосо во каякта деген сөздөр сурооңордун ичинде болсо, суроо берип атканыңарда, өткөн чакта суроо берип атканыңарда, анда биринчи ушул сөздөрдү жазабыз. Мисалы, фраген деп коет буну. Bundan кийин ошол жардамчы этиш барго, haben sein. Мына ушул экөөнүн бирөөсүнү коебуз. Бул эмнеден көз каранды болот? Сен кайсыл этиш менен суроо түзүп атканыңдан. Haben менен sign'ды коюп, кимге суроо берип атасың? Же ким жөнүндө билгиң келип атат? Ошол адамды жазасың. Анан башка сөздөр болуп калса, жазып туруп. Анан эң акырына ошол этиштин өткөн чагыны жазасың. Этиштин өткөн чагы. Партисип 2 деп коет. Этиштин өткөн чагы. Мисалы, мен суроо берейин, сен канча убакыт немис тилин үйрөнгөнсүң? Сен канча убакыт немец тилин үйрөнгөнсүң деген суроо өткөн чакта болуп атат да. Сен канча убакыт немец тилин үйрөнгөнсүң? Үйрөнүп атасың дебедим, үйрөнгөнсүң. Үйрөнүү деген сөз lernen, буга жардамчы этиш haben келет. Себеби адам отуруп эле үйрөнөт, чуркап жүрүп үйрөнбөйбүз да турабы? Мисалы, силер азыр отуруп эле үйрөнүп атасыңар. Haben өткөн чакта gelernt. Которобуз. Демек, биринчи канча убакыт, качан дегендерди биринчи жазабыз. Канча убакыт деген сөз wie lange. Wie lange жаздым. Экинчи жардамчы этиш haben экен. Habenди жазам. Мен сен деп суроо берип атканым үчүн hast дейм. Ким жөнүндө билгим келип жатат? Мен сен жөнүндө сен деген сөздү жазам. Кошумча сөздөр барбы бул жерде? Бул жерде немецкий деген кошумча сөздөр бар. Wie lange hast du Deutsch? Башка сөз жок, демек үйрөнгөнсүң деген сөздү жазам эми. Gelernt. Мына туп-туура суроо түздүм. Wie lange hast du Deutsch gelernt? Канча убакыт немец тилин үйрөнгөнсүң? Эгерде ушул жерде мен айткым келсе, сен канча, же болбосо, сен качан университетке же болбосо мектепке баргансың дегим келсе, сен качан
мектепке баргансың десем, анда бизге кайсыл этиш керек болот? Баруу деген керек болот. Баруу. Баруу бул кейен. Кейен үйүңнөн чыгып мектепке барып атасың. Демек бул эмне? Жардамчы этиш зайн менен келет. Өткөн чагы ге, ган, ген. Сүйлөм ичинде качан деген сөз бар. Качанды биринчи айтамын. Анан жардамчы этишти жазам. Мен сен жөнүндө билгим келип атат. Сенде зайн бист болот. Ван бист. Сен жөнүндө үчүнчү сенди жазам. Ван бисту. Кошумча сөздөр мектепке. Мектепке деген сөз ин ди шуле. Башка сөз калбады, демек баргансың деген сөздү жазып коем. Ге, ган, ген. Каяктан баргансың, барган болуп өзгөрөт деп ойлонуп жүрбөгүлө. Эгерде ал качан мектепке барган десек, ал качан мектепке барган дегин келсе, анда бул барган деш үчүн просто качан дегенден кийин эле ист дейбиз, себеби сен ал боюнча билгиң келип атат да. Ван ист in die Schule gegangen. Ал качан мектепке барган? Көрдүңөрбү? Каяктан баргансың? Барган деген сөздөр келип чыгат. Болгону мына бул жерде бист, ист кылып өзгөртүп койсоңор эле барган, баргансың, баргансыз болот. Баргансыз деш үчүн эмне? Ван sind sie болуп калат. Болду. Wann sind sie in die Schule gegangen? Сиз качан мектепке баргансыз? Мына ушинтип немец тилинде өткөн чакта суроо түзөсүңөр. Демек, кимдир бирөөдөн өткөн чакта бир нерсени сурагыңар келип атса, суроолуу сөздөр болсо ошону биринчи коебуз, экинчи жардамчы этишти коебуз. Жардамчы этишти кимге суроо берип атканыңа карап туруп өзгөртөсүң. Кошумча сөздөр жазабыз. Эң акырына нени билгиң келип атат? Үйрөнгөнсүң, жаттагансың. Ошол сөздү коюп койсоңор суроо болуп калат, Андан кийин эгерде сурооңордун ичинде канча убакыттан бери, ким менен, каякта, каяктан, качан деген сөздөр жок болсо, силер мынтип суроо берип атасыңар да. Качан дегендер жок болуп калса, суроо берип атканыңарда болгону баягы жардамчы этиш хабенди же зайнды коюп, кимге суроо берип атсаң ошол адамды коюп, кошумча сөз болсо аны жазып, эң акырына партицип цвайды коюп койсоң эле суроо болуп калат. Мисалы, сен кече мектепке бардыңбы десең, бул жерде качан деген сөз жок. Демек, жөн эле жардамчы этиш. Демек, bist du gestern in die Schule gegangen? Кече мектепке бардыңбы? Тамак жедиңби? Тамак жөө эссен. Өткөн чакта отуруп эле тамак жейбиз да, ошон үчүн haben менен берилет. Haben gegessen. Haben gegessen. Демек, өткөн чакта тамак жедиңби десеңер, просто жардамчы этишти биринчиге алып коебуз. Hast дейбиз, себеби мен сен деп суратам. Hast du etwas gegessen? Бир нерсе жедиңби? Hast du etwas gegessen? Деп койсоңор эле суроо болуп калат. Мына ушуну менен силер менен немец тилиндеги өткөн чакта сүйлөгөндү үйрөндүк. Бирок биз bundan кийинки 3-чү видео сабакта дагы немец тилиндеги модалдык этиштердин өткөн чагыны үйрөнөбүз. Мына ушул 2-чи жана 3-чү видеонун тапшырмалары баардыгы бир болот. Мен силерге ушул видеонун үстүндөгү тапшырмалар, 2-чи менен 3-чү видеонун ортосундагы тапшырмалардын баардыгы ушул 2-чи менен 3-чү видеого таандык болуп эсептелинет. Бул видеонун астында мен силерге еще дагы модалдык этиштердин өткөн чагыны камтып кетемин эртең.
И ошондон кийин мен өзүмдүн бир күнүмдү силерге түшүндүрүп берген, өткөн чакта түшүндүрүп берген видео киргизем. И ошол видеонун негизинде силер дагы бир күндө эмне жумуш кылганыңарды мен кандай кылып тартсам, ошондой кылып тартып, мына ошентип айтып бересиңер. Өткөн чак түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Дагы түшүнүктүү болуш үчүн көбүрөөк көнүгүүлөрдү иштегиле, и мага тапшырмаларды сөзсүз түрдө жөнөткөндү унутпагыла. Видеону көрүү менен эч качан результат чыкпайт, унутпагыла. Ошон үчүн сөзсүз түрдө видеодогу ар бир нерселерди жазып алып, тапшырмаларды 100%, 100% аткарганы аракет кылгыла. Мен силерге бул жерде атайын Telegram каналда китепти закрепить этип койдум. Мына ошол китептен көнүгүүлөрдү иштейсиңер. Бул силердин грамматикалык жактан туура сүйлөөңөргө жардам берген китеп. Ал эми сүйлөгөндү үйрөнүш үчүн сөзсүз түрдө мага видеолорду тартып жөнөткүлө. Саламатта калгыла, анда кийинки сабакка чейин. Чүз.